Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы орто кылымдардагы Индия. Сабактын планы: Кушандар мамлекети, Гупталар, Индиянын 6-8 кылымдардагы саясий тарыхы, Индиядагы мамлекет жана жамаат, Дели султандыгы, Түштүк Индиядагы 15-16 кылымдардагы мамлекеттер. Кушандар мамлекети биздин заманга чейинки 2-кылымдын ортосунда Борбордук Азиялык үечи уурулары грек-бактриялыктарды сүрүп, алардын жерин ээлеп алган. Үечи элдери моңгол талааларын жердеген хунну ууруларынын кысымы астында Чыгыш Түркүстанга келип, Бактриянын аймагына олтурукташкан. Бул элди коңшу элдер Кушандар деп аташкан. Падыша Катфиз экинчинин мезгилинде Кушан мамлекети Парфияны жеңип алган. Ал эми даңазалуу Канишканын тушунда Инд менен Ганг дарыяларын басып алып, күч-кубаттуулукка жеткен. Белгилүү Будда кечили Нагаржуанын жардамы менен жана Канишканын колдоосу менен буддизм кеңири тараган. Биздин замандын 3-кылымдарынын ортосунда Кушан мамлекети талкаланган. Гупт мамлекети 4-кылымдын башында Ганг өрөөнү Махатха аймагында Гупт мамлекети пайда болгон. 4-кылымдын аягында эң кубаттуу Гупт мамлекети өзүнүн түштүгүндөгү аймактардын баарын бириктирген. Бирок 5-кылымдын ортосунда хун нефталиттердин соккусунан кийин кулаган. Ал эми Индиянын түштүгүндө Гола мамлекети, Пандия мамлекети, Керала мамлекеттери жашаган. Кийинчерээк Палав дөөлөтү 4-кылымда бөлүнүп чыккан. Индиянын 6-11-кылымдардагы саясий тарыхы. 5-6 кылымдарда элдердин улуу көчү доорунда Индиянын түндүгүнө хун нефталиттер, гуджарлар келип олтурукташкан. Алар Раджпуттар кастасын түзгөн. Раджпут князьдары Пратихар мамлекетин түзүп, 712-жылы арабтарды токтоткон. 10-11-кылымдарда мусулмандар басып кире баштаган. Пратихар мамлекетин Махмуд Газневи басып алып, Түндүк Индияны өзүнүн султандыгына бириктирген. 12-13 кылымдарда Түштүк Индиядагы Раджпуттар князьдыктарынын бытырандылыгынан пайдаланып, мусулмандар басып кирген. Орто кылымда Индияда варналык касталык жамаат орногон. Мамлекеттин жерге болгон укугу юридикалык жактан так аныкталган эмес. Жамааттар мамлекетке түшүмдүн алдыдан бир бөлүгүн төгүшкөн. Шаар калкынын, соодагерлердин, кол өнөрчүлөрдүн да салыгы ушундай болгон. Дели султандыгы 11-кылымдын 1-чейрегинде Газневи эмири Махмуд басып кирген. 12-кылымдын 70-жылдарында Газневидеги бийлик гурилерге өткөн. Мухаммед Гури Пенджабты жана Ганг өрөөнүндөгү Раджпуттарды басып алган. 1206-жылы аскер башчы Кутаб ад-Дин Айбек султан болгон. Айбек баштаган Гулямдар династиясы Борборун Делиге көчүрүп, 1290-жылдары башкарып турган. Индиялык князьдар мусулмандарга вассал болгон. 1290-жылы Гулямдар династиясынын ордуна Али ад-Дин Хаджи бийликке келип, монголдорго сокку уруп жолоткон эмес, реформа жүргүзгөн, салыктар чогултулган, дандын баасы катуу көзөмөлдөнгөн, дан салыгы жерден алынган. 1320-жылы бийликке Гулямдардан чыккан Туглак династиясын түзгөн Мухаммед Туглак келген, бирок Дели султандыгы начарлай берген. 1308-жылы Амир Темир Дели султандыгын талкалап, элди койдой мууздап, бир далайын Самаркандка айдап кеткен. 1414-1526-жылдары Түндүк Индияда Саид жана Лоди династиялары бийлигин чыңдап башкарып турган, бирок султандык начарлап, 1526-жылы Дели султандыгынын акыркы султаны Бабурдун колунан набыт болгон. Ошентип исламдык негизде түзүлгөн улуу Моголдор империясы түзүлө баштаган. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Кушандар деген кимдер? Алар кандай мамлекетти түзүшкөн? Гупт мамлекети жөнүндө эмне билесиңер? Индиядагы варналык касталык иерархия кандайча түзүлгөн? Варналык система эмне себептен өзгөртүлгөн? Индиянын 6-11-кылымдагы саясий тарыхы кандай болгон?
Индияда мусулман башкаруучуларынын бийлиги качан орнотулган? Дели султандыгын ким түзгөн жана ал кандай мамлекеттик түзүлүш эле?